Рахмат, коллегалар. Суроолор жокпу? Нотариат боюнча Аяз Батыркулович просто ыңгай келип калды, айтып койбосом болбойт. Тем более массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да турат. Мен өзү ушу дайыма нотариалдык иш-чараларды кылганы келгенде мамлекеттик нотариустарды тандайм да. Бизде 4 район бар Бишкекте. Свердлов, Первомай, дагы экөө. Себеби жеке нотариуста мен 1000 сомго бүтүргөн нерсени мамлекеттик нотариуста өткөндө мен 70 сомго бүтүрдүм. Чектери да бар да, адашкан жокмун. Бирок сиз айтып кеткендей кезек аябай чоң. Жана нотариуста отурган кишилер абдан орой. Себеби алар деле түшүнсө болот, адамдык фактор. Айлык акылары өтө төмөн. Кезекке тургандар өтө чоң. Ошончу мен ойлоп атам, ушуну бир иретке келтирсе туура болот беле да, мүмкүн такыр эле мамлекеттик нотариатты жокко чыгарбай, алар деле налог төлөйт дейм, болгондо да түзүгүрөөк. Жеке сектордун нотариаттын пошлинасын түшүрө турган болсо, эртең сөз болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн жеке секторго бизнеске кысым башталды, мамлекет ушуну тим койбоду эле деген сөздөр чыгышы мүмкүн да. Ошончу мүмкүн мамлекеттик нотариатты кайра күчтөнтүп коюуга бир негиз бардыр. Кээ бир иштебеген, ар бир министрликте, ар бир мекемеде иштебеген толгон токой башкармалыктар бар. Мындайча айтканда, компьютерда карта ойноп отургандарчы. Ошолорду жокко чыгарып, может быть, мамлекеттик нотариустарды көбөйтүп койсо, өзгөчө региондон көп жарандар аябай чалып өз арыз муңдарын айтышат да, бир райондо бир нотариус дейт. Кээде ал ооруп калат дейт. Жеке иштери менен адамдык факторда бир жака чыгып кетет, анан күтүшкө туура келет дейт. Эми ыңгайлуулугун карап көргүлөчү, урматтуу туугандар. 1000 сомго бүтчү жеке нотариустаны мен өткөндө 70 сомго бүтүрдүм да. Бирок аябай күтөсүң, жагымсыз кээде сөздөрдү угасың. Ошону Аяз Батыркулович, сиз как жаңы министр катары, мен дагы ушул рабочий группага кирейин, чогуу биргеликте мамлекеттин кызыкчылыгын эске алган, ошол эле учурда жөнөкөй карапайым жарандарга максималдуу түрдө ыңгайлуу шарттарды түзүп берген, жеңил, тез, ыкчам процедуралар түзгөнгө бир салуубузду кошпойлубу? Жарандар деле ыраазычылык билдирсе керек, Рахмат. Анда ушу мен жыйынтык таза корутундун чечимин. Ооба, азыр ошону окуп, анан сиздерден сурайм да, ким кирет. Азыр биз тиги кашык пикир карап атабыз да, туурабы? Азыр министр айтып атпайбы? Жаңы нотариат жөнүндө мыйзам долбоорун февралда алып киребиз деп атышат. Да. Азыр биз тиги макулдашуу топ түзөбүз. Эски мыйзам боюнча, туурабы? Ошону бириктирип койбойлукпу? Эмне бул эки жумушту аткарабыз да азыр. Эки жумуш аткарабыз. Кандай болуп калат? Мындайда процедура аркылуу азыр ошондой макулдашуу топ түзүлүш керек экен. Биз сиздер чечим кабыл алсаңар, аны түзүп туруп, ушул мыйзамда жазылган жакшы нерселерди, жанагы бүт берилген сунуштарды уже ойлоно берсек, биз андай эрте батыраак алып келгенге аракет кылайык. Тиги мыйзам келгенде сиздер ушул мыйзам негизинде болгон жанагы позициялардын баарын жаңы мыйзамдын ичинде барбы, жокпу деп өзүңөрдүн мындай позицияларды берсеңиздер, не как депутат, а вот именно как эксперт. Анан тиги өзүнүн жолу менен официально кирмек. Же болбосо, мен ушу ойлоп атам, ушул топ бул жаңы мыйзамды талкуулаганга деле жакшы платформа болмок депчи. Бир 2 жумадан 3 жуманын ичинде биз алып келип берсек ал мыйзамды, мисалычы, долбоорду. Эми азыр процедура боюнча биз каршы пикирин биз кабыл алышыбыз, туурабы? Процедура боюнча. Бирок анда чечимди жазып койгула да, бир пункт менен ушу жаңы долбоор кирип атыптыр. Ушу жаңы долбоордун чогуу деп бул эч мындай бузулбайт бул жерде эч нерсе процедурасы. Бир пункт менен, бир бөлөкчө пункт менен кетсек болот, жаңы нотариат жөнүндө мыйзам долбоорун чогуу карап чыгайлык деген, кароого өтөйлүкпү же талкуу жасайлыкпы деп уруксат болсо Зарема Аликадырбек процедурно может эсне. Так то иретинде мы будем вносить не новый закон о нотариате, а внесение изменений в закон о нотариате. Да, поэтому я думаю, что эти процессы... Түшүндүм, все, снимаю. Урматтуу коллегалар, анда сиздер уруксат этсеңиздер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине
нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун төмөнкүдөй курамда түзүү сунушталсын. Биринчи, Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович, биздин комитеттин мүчөсү. Анан кийин Абытов Алмаз Ахунжанович, анан юстиция министри Баетов Аяс Батырбекович. Ошондо биздин комитеттен 2 киши керек. Бириси мен кирейин, дагы бириси Элмур Заракиевич, анан Элмур Заракиевич. Ошондо кимиңиздерди киргизейин? Анда Элмур Заракиевич мен чыгайын, сиз киресиз менин ордумда. Нормально? Хорошо. Анда Жамиля Исаевна. Аппарат стенограммага киргиздиңиздер, анда төмөнкү корутундунун долбооруна добушка коем. Өттү рахмат Аяс Батыркулович, сизге чоң ыраазычылык докладыңызга. Так, урматтуу коллегалар, анда азыр күн тартибиндеги разная форматында маселеге келдик. Өйдөдө айтылган маселелер боюнча маселелер каралган, чакырылган кызмат адамдары бара берсеңиздер болот. Жумушуңуздарга тоскоол болбой эле, келгениңиздерге ыраазычылык. Көрүшкөнчө. Анда бизде азыркы ар кандай маселелерди эртең менен Президенттин Жогорку Кеңештеги карымдуу өкүлү Алмаз Ахунжанович маалымдап кеткендей, 2 үлкөн даражадагы кызмат адамдарын арыздарын тууралуу карайбыз азыр. Баяндама кылып Алмаз Ахунжанович, келиңиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70 беренесинин 4 бөлүгүнүн 5 пунктуна Кыргыз Республикасынын судьялар статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 20 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык жана Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин сунушунун негизинде Бакирова Нургүл Жакыповнаны Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы кызматынан өз каалоосу боюнча бошотууга макулдук берүүнү суранам. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Негизинде Бакирова Нургүл Жакыповнаны Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы кызматынан өз каалоосу боюнча бошотууга макулдук берүүнү суранам. Негизинде Бакирова Нургүл Жакыповнаны Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы кызматынан өз каалоосу боюнча бошотууга макулдук берүүнү суранам. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров.